Коррупционер президент Атамбаевдин жейиз заманында мунун министрлери да өзүнө окшоп жегич болгон. Ошолордун бири спорт министри Аманкулов Канат Маратович. Өзү чүйдүн алдын алуусунан болот. Ошо жердешилик себептен байтор Атамбаев президент болуп турганда деги эле бул жерден түшкөн эмес. Тиягында министр, кайра биягында госагентствонун башчысы, дагы бир жерде министр ошентип түшкөн эмес. Өзү 59 жашта. Анан бул жегичке өкмөттөн жеген аскер кесип, казынага суу колума турган аскер кесип. Бул жөнөкөй частный адамды жей баштадың сен, Аманкулов. Частный адамдарды. Мисалы, өз кулалында иштеген советник аркылуу анын өкүл баасын чыгарып келип Нурлан дегенди. Кыйын киши болуп, менин строй компанияда дойлям бар, 4 квартирам бар. Бирөөсүн сага берем. Квадрат метрин $150 берем деп алдап туруп 2020 жылы ошем анын $57.000 алдап койгонсуңар. Ошонун ичинде $20.000 сенин авириңде, $57.000 Нурландан жеп алган. Октоңбу? Аманкулов Канат. Жемне кутулуп кетем деп атасыңбы? Ошо менен анын акчасын аласыңдан кийин алдап туранын үйүнүн документин алып койсуң. Ошо менен башка бирөөгө эле берип тастайсың, таптакыр эле өзүңдүн жакын туугандарга берип саласың. Өкүл балаңбы, өкүл келиниңби бирөөгө берип тастайсың. Аманкулов Канат, мына көркөгө фотография чыгат. Жейич Атамбаевдин жейич министри. А сен көп кежирбей, быжырбай берип кой, октоңбу? Сенин заманың бүткөн да мына. Быжырбай берип койгон, карсың тияка, билесиң. Именно сенин министр деген атыңа ишенип бул байкуш берет экен, сүйлөп атса министр башы менен деп сагалданган бу бала, Нурлан деген бала. Мына көркөгө ошол. Аманкулов Канат.